Бизде Ош технология университетинин экономика жана башкаруу факультетинин бизнести башкаруу жана социалдык иш кафедрасы тарабынан иш чара уюштурдук. Бул иш чара видеороликтердин иш чарасы деп беримдүү жүрөк деп аталды. Биздин негизги максатыбыз бул азыркы коомдогу билим берүүдөн башка талим тарбия бул эң чоң актуалдуу көйгөй болуп атат. Ошонун маселесин кичине болсо дагы биз ошого салымыбызды кошойлу деп мектептердин ар бир мектепке биз ушундай конкурсту жөнөттүк. Конкурсту биз соц тармактар аркылуу жарыяладык. Ошол максатыбыз негизинен адамга жакшылык тартуулоо, мээримдүү жүрөк, же болбосо ушул мүмкүнчүлүгү чектелгендердин үйлөрүнө барып атайын бир өздөрүнүн иш чараларын уюштуруп берүү. Иш чара дегенде кандай? Алардын үйүнө кол кабыш кылуу, жардам берүү деген сыяктуу ушундай бир видеороликтер жарыяладык эле. Бул конкурсубузга абдан көп мектептер өзүнүн катышкандыгын билдиришип, бүгүнкү күнү биз анын жыйынтыгын чыгардык. Жыйынтыгында 20дан ашык видеороликтер болду. Биз ошол роликтердин жыйынтыгын чыгардык бүгүн. Ош технологиялык университетинин экономика жана башкаруу факультетинин эмгек жамааты, урматтуу Амат Чакрышевич, сиздердин иш чараңыздар коомчулуктун түпкү көйгөйүн чагылдырган, эл арасынан алып чыккан өтө актуалдуу маселени, көйгөйдү камтыптыр. Мен ойлойт элем, Оштуу дезеле бул техникалык нерселерге байланыштуу болот, ошого ылайык иш чара өткөрөт деп сиздердин тил маселесине көңүл бурганыңыздар, тил менен кошо социалдык абалды эске алганыңыздар бул өтө чоң маани бере турган нерсе экен. Өзүмдүн атынан, жалпы мектеп жамаатынын атынан, жада калса айыл өкмөтүнүн атынан сиздерге ыраазычылык билдиргим келет. Себеби бул конкурста биздин балдардын баардыгы ушундай бир айыл жерде бир башкача бир кабыл алышты. Себеби телефон мүмкүн эмес, алып келбегиле, колдонбогула деп бир телефонду иштеткен окуучулар бир башка жакка кетип баратат деген бир ар түрдүү ой пикирлер жүрөт экен. Бирок тартсаңар болот, балдар ушундай катышкыла дегени бул мындай бир жаңылык болду биздин балдаргачы. Ошондуктан мындай бул силердин инициативаңарды мен ойлойт элем, мындай жер-жерлерге дагы мындай таратып, ушул бир аз болсо дагы өздөрүнө деңгээлине жараша мындай президенттик билектерди коюп уюштурса, бул деле бир балдарды, азыркы күндө жаштарды кичине болсо дагы жашоого болгон көз карашын өзгөртөт да. Оштуунун экономика жана башкаруу факультети тарабынан уюштурулган бул конкурсту биз соцсеттер аркылуу көрүп калып, биздин окуучулардын кызыгуусун жаратты. Бул тема өтө коомчулукта өтө керектүү болгон теманы камтышкан экен. Бул 5 мүнөттүк видеороликте аябай шарттары бар экен. 10-11 класстын окуучулары катышуусу керек экен. Окуучулардын идеясын биздин мектеп жетекчилиги, айрыкча организаторубуз Алдыракова Танзилия эжеке көзөмөлдөө менен тартышты. Бул 4 минутталык видеороликте социалдык аярлуу көйгөйлөрдү алып чыгышты. Бул идея жалпысынан биздин окуучулардын идеясы болду. Бирок видео тартууда биздин мектепте иштеп аткан усталарыбыздан тартып, тех персоналдар, мугалимдер, окуучулар бардыгы ата энелер ынтызар менен катышып беришти. Мен ойлойм,
бул иш-чара өтө актуалдуу болду деп ойлоймун. Окуучулардын, коомчулуктун ой пикирин угуу менен мектептеги көйгөйлөрдү чечүүгө да көмөктөшөт деп эсептейбиз. Бир жагынан окуучуларды оштууга, рекламалоого дагы болот экен. Биз бул окуу жайды жакшы жагынан көп билебиз. Бүтүрүүчүлөрүбүз дагы ушул окуу жайды бүтүп, көп ийгиликке жетишип аткандары бар арасында. Колдойбуз. Ушундай иш-чара башка окуу жайлар аркылуу дагы ишке ашышын каалайт элек.